биздин азыр анализ боюнча ЭТТН бүгүнкү күндө мындай ойлонбай, терең анализ кылбай кирип калган. Ошондуктан менин жеке оюмда ЭТТН жана бюджетообразующий 5 гана вид товаровго калса деп сунушту. Мындай мен өз жеке менин пикирим да бул. Анткени мына урматтуу депутаттар 13 000 товарга биз бүгүн жанагы адамдар неме толтуруш керек экен да, виртуальный складка. Тиш чукулуштан баштап нефтепродуктка чейин. А биз 5 сунуш кылабыз деп мен өзүм жеке пикирим бул. Бул нефтепродукты, спирт, табак, анан дары-дармек, мед изделия. Калганын баардыгын биз ЭТТНден бошотуп алып чыгышыбыз керек. Ошондо жанагы средний бизнес менен малый бизнеске бул биздин мамлекет тарабынан, сиздер тарабынан камкордук болот. Биз айтабыз да, малый бизнес, хребет экономики колдойлу. Булар бакчылар кыйналды. Эмне үчүн мындай соода кылган адамдар каяктагы налоговый инспектор өзү түшүнбөгөн нерсени алар кантип түшүнөт деп. Ошондуктан бул идея азыр базарлардын баардыгы анда мындан ары. Бул пока менин гана позициям. Бул эми билесиздер да, бул саясат Минэкономдо. Бул сиздердин саясий поддержкаңар керек дегенде, анан эгерде процедура болсо, мен баягы кичинекей солдатмын да. Мен пикиримди эле гана айтып атам. Анда Минэконом позицияңызды айтып койсоңуз, анан анда буну рас айтылгандан кийин жаңы жетекчини колдоп, анда өзгөртүү киргизгенге мындай барыш керек болду. Искендер Эсенгелдиевичке болса. Туура экономика министрлиги дагы ушуну колдойт. В целом, баягы ЭТТНдин өзү иштелиши жөнөкөй, анан кийин ишкерлер үчүн жөнөкөй жана оңой болуш керек да. Ошол тарабын биз колдойбуз. Рахмат, Алмабек Насырханович, анда ишиңизге ийгилик каалайм.